болгула кечигесиңер. Болуңуз ата. Кел. Вакыт болуп калыптыр. Келе балдар. Бат тамактанабыз. Эмне отурасыңар аңкайып? Сабакка кечигесиңер, жегеле бол. Бир жумада 3-чү жолу жеп жатабыз. Тажатты ушул ботку. Башка эч нерсе жок бул. Балдар, биринчиден ботко абдан даамдуу болуптур. Экинчиден, апаңар биз үчүн атайын жазса, анча үй болгон тура эмеспи? Мен түшүнүп атам. Күндө ар түрдүү тамак ичиңер келет. Бирок атаң экөөбүз жумуштан чарчап келгенде силерге бат-бат бир нерсе жазай коюп атабыз. Курсаңар тойсун деп. Апа, кечирип коюңузчу. Ботко чынында даамдуу болуптур. Рахмат. Кызым, сен не жеп жатасың? Азыр ата. Мына даяр. Мектептеги курбу кызым мага пайдалуу жана даамдуу рецепттери бар китеп бар дейт. Ал ата-энеси менен күндө жаңы жана даамдуу рецепттерди даярдайт экен. Китепти шилтемesi жөөтүп койдум. Баса. Мен муну ата-энелер порталынан көргөм. Жүктөп окуйм деп такыр убактым болбой жатты эле. Ичинде көптөгөн пайдалуу рецепттер бар деп уккам. Мен бул китепти бүгүн окуп чыгайын. Эртең айтмакчы дем алыш. Анан баарыбыз отуруп алып, чогуу карап чыгабыз, макулбу? Ооба. Ал эми ботко чыдын да даамдуу болуптур. Рахмат. Демек биз бул жума жумуртка жегенбиз. Ооба. Бирок бүгүн дагы жумуртканын жаңы 3 түрүн даярдап көрөбүз, Бушкан жумурткандан түрлөрү болобу? Түрлөрү болот экен да. Жаңы түрлөрүн мына рецепттерин мен бирге даярдайбыз китебинен карап келдим. Эми албетте келечекте бир эле түрүн жасап жейбиз, бирок бүгүн өзгөчөлүк кылып, атайын эксперимент үчүн бир учурда 3 түрүн жасайбыз, Мен бүгүн картошка пюре менен чала бышырылган жумуртка жейм. Ага, пюрени даярдай берейин, Апа, калган 2 түрү кандай? Мына брокколи менен, жана сарымсак менен омлет, жана болгар калемпири менен омлет болот. О, сонун экен. Бирок мага жардамчылар керек. Эртең мененки тамакка жумуртка жакшы. Жумуртка оңой сиңирүүчү белоктун булагы. Ал эми брокколи же болгар калемпири сыяктуу пайдалуу жашылчаларды кошуп, куурулган жумурткаларды жана омлеттерди даярдасаңыз, анда белок менен бирге биз керектүү витаминдерди жана клетчаткаларды алабыз. Көп адамдар жумуртканы колдонууну атайлап чектешет. Анткени алардын курамында холестерин көп. Бир жумурткада 212 мг холестерин бар. Ал эми суткалык доза 300 мг. Бирок бул жерде орчундуу айырманы түшүнүү маанилүү. Тамак аштагы холестерин сөзсүз түрдө кандагы холестериндин деңгээлин көтөрбөйт. Биздин организмибиздеги холестериндин 70% боор тарабынан өндүрүлөт. Биз холестерин менен көбүрөөк тамак аш жесек, анда боор азыраак көлөмдө аны өндүрө баштайт. Кошумчалай кетсек, жумуртканын курамында холестерин гана эмес, лецитин дагы бар. Жана ал боорго пайдалуу. Ошондуктан бир чоң адам күнүнө 2 жумуртка жөн эле жей алат. Ал эми жаш балдар бирди. Апа, муну жасаш оңой эле турбайбы? Оңой, бирок жөнөкөй эмес. Муну да даярдоо өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Биринчи бизге брокколи менен болгар калемпири керек. Брокколи менен петрушканы көзгө көрүнүп турган чөптөрдөн, жалбырактардан тазалап алабыз. Ар кайсы идиштерге муздак суу куюп, 5-10 мүнөткө коебуз. Андан кийин үстүнө калкып чыккан чөптөрдү тазалап, сууга кайра 2-3 жолу чайкап алабыз. Болгар калемпирин щетка же губка менен агын суунун астында жакшылап жууш керек. Ал эми сарымсакты мен өзүм тазалап алайын. Силер болсо колуңарды кесип алышыңар мүмкүн. Макул. Мына мен пюрем дагы даяр болду. Эми рецептте дагы эмнелер бар экен көрөлү, Кана? Пияз менен сарымсакты майда туурап, жай отко бир аз алтын түскө келгичекти 3-4 мүнөт бышырып алабыз. Андан соң картошка пюресине аралаштырабыз. Духовканын формачаларын майлап, үстүнө ун сеип алып, пюрени акырын ошол формачаларга салып, үстүн тегиздеп, чуңкурча кылып алабыз. Андан соң жумуртканын сарысы жайылып кетпегидей кылып, акырын жумуртканы чагып, үстүнө калемпирден сээп, жумуртка бышкычакты мешке 15 мүнөткө салып коебуз. Атаңар даярдаган жумуртка бышкычакты биз болсо сырды сүргүчтөн өткөрүп,
калемпирди туурасы 2 сантиметрдей шакекче кылып туурап алабыз. Алдын ала майланып ысытылган табага калемпирди салабыз. Шакекчелердин ортосуна жумуртканы чагып, баарын куябыз. Тузду үстүнө себелеп, табанын капкагын жаап, жай отко 2-3 мүнөткө коебуз. Жумуртка бышайын деп калганда, алардын үстүнө биз сүргүчтөн өткөргөн сырды себелеп, табанын капкагын жаап, дагы 2-3 мүнөткө демдеп коебуз. Бүгүн мен 2 жумуртка бышырам. Бирөө мага, бирөө Акмаралга. Апам, сырарып мондо болуп чойлат го. Ошол мага аябай жагат. Мага болсо брокколи жагат. Качандан бери брокколини жакшы көрүп жүрөсүз? Брокколиде лимонго караганда С витамин Д-лик 2 эсе көп экенин билгенден бери мага брокколи жагып калды. Анан дагы мен футболчу болгондуктан мага С витамини аябай керек. Ал менин иммундук системамды жана ден соолугумду бекемдейт. А мен болсо брокколини көп жейм. Брокколи уругунан майжасыларын уккам. Ал чачты жакшыртып, жалтыратып, икемдирип калыбына келтирүүгө көзөгөнбөгөт экен. Ошондой эле көбүнчө брокколинин майы чачка маска катарында колдонулат экен. Ай, азаматтар, карачы, биздин балдарыбыз кандай акылдуу, Чындап эле көп нерсе билет турбайсыңарбы? Брокколи аябагандай көп витаминдерге бай жана ден соолукка пайдалуу. Алгач аны күлчөлөргө бөлүп алып, ысытылган табага 3-4 мүнөт май кошпостон аз өлчөмдөгү сууга эле демдеп алабыз. Ага сары майды кошуп, аралаштырабыз. Тазаланган сарымсакты майда туурап, брокколиге кошобуз. Апа, жумуртканы брокколиге качан кошобуз? Мына азыр кошсок болот. Мына жумуртканы алып туруп, чагабыз. Сүттөн куябыз. Жакшылап чалып туруп, туздан себелеп, аралашманы брокколиге куябыз жана жай отко 3 мүнөт бышырабыз. Мына, мен даярдап атканда жумуртка бышты. Эми ала берсек болот. Ай, апа. Бирге даярдайбыз деген китеп бизге дал келет экен, Ушул эле бышкан жумурткадан канча түрдүү тамак болду. А калган тамактардан канча түр болор деп элестетип атам. Чындап эле көптөгөн рецепттер бар экен. Керемет китеп экен. Анан эмне бышырам деп башыңда ырбайт. Анан дагы бир эле азыктан көптөгөн тамактар жасаган жакты. Конструктордон түрдүүлөрдү курган сыяктуубу? Ошондой. Туура. Элестеткилеп, тоокту бүтүн бойдон бышырып, күрүч менен жесе болот. Анан кабакчанын тоок куймагы менен бышырса болот. Жана тооктун жүрөкчөлөрүн алып, каймактуу соус жасап туруп жесең эң мыкпыш болот керек. Ай, апа, уккамда эле табитим ачылып кетти го. Баса. Мен ал жактан десерттердин да рецепттерин көрдүм. Өтө пайдалуу экен. Баардыгын жасап көргүм келип атат. Эми десертта жеп көрөт турбайсызбы? Анда жакын арада аларды да жасап көрөлү. Азаматсың карындашым. Бизге сонун китеп сунуштаган турбайсыңбы? Достор, ал эми силерге темеки тамакка эмне жеген жаш көрөсүңөр? Жумуртканын жамлеттер кайсы түрү силерге жагарын комментарийде жазып калтыргыла. Эгерде силерде тамак жасоонун эң оригиналдуу ыкмасы болсо, комментарийлерде бөлүшүүнү унутпагыла.